Ассаламу алейкум, ардактуу кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Кара Суу базар тараптагы жаңы барак айылынан сатыла турган 8 сотук жер тилкесин тартып көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Биринчиден мен сиздерге адресин түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен мына ушул Сарык Болот айылында турам. Бул жака сиздер Кара Суу базар тараптан келсеңиздер болот. Кара Суу базар тараптан түз эле өтүп бул жака карап келе берсеңиздер, жолдун оң тарабында Сарык Болот айылы деген жазууну көрөсүздөр. Ошол жазуудан өтүп бул жака ичкериге кирип келе берсеңиздер, бул жер Кара Суу кечиресиздер, Сарык Болот айылынын центри болуп калат. Жолдун оң тарабында бул жакта Россия аталышындагы заправка турат. Ошол заправкадан бул жака 150 метр өтсөңүздөр, сол тарапка бурулуп кетчү көчө бар. Жаңы барак айылы мына ушул тарапта жайгашкан. Ал эми ушул эле жол менен сиздер бул жака карап түз кете турган болсоңуздар, Ош кечиресиздер, бул жакта Өзгөн Куршап тарапка дагы чыксаңыздар болот. Тактап айтканда Ош Бишкек трассасына чыгасыздар. Кааласаңыздар сиздер ошол тараптан дагы келе берсеңиздер болот. Ана жүрүңүздөр, анда эмесе мына ушул көчөгө кирип ичкериге түз 1 километр кире бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге маалымат беребиз. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн мына ушул көчө менен түз ичкериге кирип келсеңиздер, бул жерде 2 кайчылаш, кечиресиздер 3 кайчылаш жол турат. Андыктан сиздер ушул көчө менен түз келесиздер дагы сол тарапка бурулуп, ичкериге түз 150-200 метр кирип барсаңыздар, жолдун сол тарабында, тактап айтканда жолдун боюнда эле сатыла турган жер тилкеси жайгашкан. Кана жүрүңүздөр. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн көчө менен ушул жака ичкериге бир 150 метр түз кирип келгениңиздерде, ушул эле жолдун сол тарабында, тактап айтканда жолдун боюнда эле сатыла турган жер тилкеси жайгашкан экен. Азыр сиздерге ушул сатыла турган жер тилкесин тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Жакшылап назар салып туруңуздар, ушул жердин ээси менин жанымда турат. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Ден соолук иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сатыкка койдуңуздар? Сатыкка койдук. Жакшы, өтө сонун. Жери канча сотук болуп калат? Жери 8 сотик. Эки чек бирикилгенби? Жок, 8 соттон бөлүнгөн. Негизи бул жаңы барак айылы да? Жаңы барак айылы. Жакшы. Жери 8 сотук болсо, узун турасын айта кетсеңиз? Турасы 20, биз тартып аткан жак. Анан узуну 34, акы башы 28. Мындай айтканда 34кө 28. 34кө 28. Жакшы, кенен экен, Жакшы. Бул жагы кандай? Поле болуп калат экен да? Бул жак поле. Мал салып бакса? Мал салып бакканга болор. Ушул жакка коюп койсо болот. Болор. Жакшы. Бул жактар адамдар көп эле көчүп келиптир, Бир 60-70 үйгө барып калды. Жакшы. Условияларын айта кетсеңиз, ака? Условияларын айтсак, суу бар жерде. Агын суу бар. Грант суу бар, свет бар, жол бар. Маршруттук каттамдарчы? Маршруттук каттамдар бар. Бул айылга чейин кирбейт, бирок чоң жол жактан келет маршрут каттамдар. Бул жага бир азырынча келбейт. Бул жага бир 1 километр пешком кирип келе берет. Километр пешком. Жакшы. Мына ардактуу замандаштар, агын суусу бар экен. Плюс бул жакта жолдун боюнда атайын турба кеткен экен, суу өтөт экен. Кааласаңыздар үйгө дагы киргизип алсаңыздар болот экен. Мындайча айтканда суудан проблема болбойт экен, свет бар экен. Жакшы, бардык эле условиялары бар экен. Маршруттук каттамдарында уктуңуздар, түшүндүрүп берди. Жери 8 сотук, 34кө 28. Документ кимдин атында, ака? Документ эжем атында. Доверенность бар. Доверенность бар. Кызыл китеби бар, Бир көргөзүп койбойлубу көрүүчүлөргө? Сырттан эле көргөзүп коелу. Мына ардактуу замандаштар, кызыл китеби бар экен. Эч кандай проблема жок документ боюнча. Кеңири келип, жерди көрүп, маалымат алып, баасын келише берсеңиздер болот. Жакшы. Обмен жолдору барбы, ака? Обмен жолдору жок, эми баякы анча бир келишип калсак, бир рассрочка болсо коюп бергенге бармын көчөгө. Бөлүктөлөө жолдору бар. Бөлүктөлөө бар жолдор. Жакшы, өтө сонун. Аз мөөнөткө. Кара Суу базарына жакын экен да? Кара Суу базарына ушул айылдан баштап азыр өзүм да эсептеп келдим, ошо базарга чейин 14 километр, толук 14 километр. Машина менен канча минутта? Машина менен бир 15 минутта. Жакын эле экен, Жакын эле, ушул айылдан баштап. Анан ол чоң жолдон дагы жакын. Жакшы. Мына ардактуу замандаштар, угуп атасыздар, сиздерге маалымат берип атабыз.
Азыр сиздерге чек арасын тактап түшүндүрүп коелу. Бул жагы болсо турасы болуп калат. Мына ушул арыкты көрүп атасыздар. Ушул арыктан баштап бул жак турасы 28 болуп калат. 28 метр жолдун боюна чейин. Бул жагы болсо узуну болуп калат. Бул жакта столбаны көрүп атасыздар. Тактап айтканда жолдун боюна чейин 34 метр, 34 метр. 34. 34кө 28 болгон теп-тегиз 8 жер тилкеси, 8 сотук жер тилкеси. Суу, свет бар, өзүңүздөр уктуңуздар. Бул жакта турбадан дагы өтөт. Крант менен киргизип алсаңыздар болот. Коңшулар ошентип киргизип алган экен. Кааласаңыздар бул жакта эгин-тегинге суу дагы бар экен. Өтө сонун. Дагы кандай маалымат берейли ака? Болду азырынча ушул. Жакшы. Кыскасы толук жашаганга шарт бар да. Свет бар, суу бардыгы бар. Агын суу каласа, таза суу бар. Жакшы. Алып берип алса болот. Коңшулардын бүт бардыгы үйлөрдөн суу алып берип алышат. Жакшы. Эми толук маалымат боюнча мына ушул жерге келип, сиз менен сүйлөшөт, Ушул жерде сүйлөшүп, басыны Басын канча атасыз азыр? Басын айтып коелу. Басын эми 700 миң деп атабыз. 700 миң, 700 миң сом. Кымбат эмес, орто баа. Кеми болобу же болушубу? Болот кеми. Болот, реальный клиенттерге. Реально аланда келген болсо, кеми. Жакшы. Болуптур экен онда ийгилик. Жакшы сатып алыңыздар, Мына ардактуу замандаштар, мен сиздерге 8 сотук теп-тегиз жер тилкесин тартып көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бердим. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, маалыматты уктуңуздар. Бул жакта баасы 700 миң, албетте эле кеми болот. Реальный клиенттерге жакшы жүрүп беребиз дейт. Бөлүп төлөө жолдору дагы бар дейт. Документтеринен проблема жок. Суу, свет, бүт бардык шарттары бар. Андыктан колдон чарбаңыздар. Ушул жака жердин ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, мына ушул жерге келип көрүп, толук маалымат алып, баасын келишип аласыздар. Анда эмес, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы жерлер, үйлөр насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.